Саламатсыздарбы? Мен табигый педагогикалык факультетинин информатиканы окутуунун узулу кафедрасынын окутуучусу Адамбай кызы Бегимай. Биздин видеоролик сабагыбыздын аталышы компьютердин архитектурасы. Ал эми темабыз компьютердин ички жана сырткы түзүлүштөрү. Урматтуу студенттер, биз бүгүнкү видеоролик сабагыбызда информатика же башкача айтканда компьютердик техниканын түзүлүштөрү боюнча кеп кылмакчыбыз. Компьютердин негизги түзүлүштөрү, бөлүктөрү, алардын аткарган кызматы, системалык плата жана анын курамы, ар бир курамына кыскача мүнөздөмө беребиз. Кыскача мүнөздөмө бере кетсек, өзүнүн эсине сактаган буйруктарды, командаларды башкаруусу менен иштеп, маалыматтарды кабыл алып, алардын үстүнөн арифметикалык жана логикалык амалдарды аткаруу менен жыйынтык чыгарган жана алардын алынган жыйынтыктарды колдонуу үчүн сактап койгон электрондук түзүлүш компьютер деп аталат. Компьютерге маалыматты киргизүү, аларды иштетүү, алынган маалыматтарды чыгаруу жана сактоо атайын жабдуулар менен аткарылат. Же болбосо түзүлүштөр. Булар компьютердин жабдуулары hardware деп аталат жана төмөнкү негизги бөлүктөрдөн турат. Биринчи система, системалык биримдик, экинчи монитор же болбосо дисплей деп койсок болот, үчүнчү мышка, бизче которгондо чычкан жана төртүнчү клавиатура. Ал эми кошумча бөлүктөргө принтер, сканер, плоттер жана модемдер кирет. Же болбосо периферийдик деген мааниде, башкача айтканда компьютердин айланасында деген маанидеги түзүлүштөр киргизилет. Монитор, дисплей компьютерде аткарылып жаткан маселелерди, программаларды визуалдык жактан байкап жана аны башкаруу, маалыматтарды өзгөртүү үчүн колдоно турган жабдуу. Монитор бүгүнкү күндө 3 түрдүү стандартта чыгарылат. Биринчи VGA Video Groups Pro, экинчи Super VGA SVGA, ал эми үчүнчү LCD Liquid Crystal Display. Алар компьютердеги KVG адаптердердин жөндөмдүүлүгүнө жараша 4 түстөгү же болбосо 640 жана 480 чекитте берилет. 16 түстөгү же болбосо 1024 жана 768 чекит жана 32 миллион түстөгү берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. LCD монитор, ноутбук, чакан компьютерлерде жана кол телефондордо бүгүнкү күндө колдонулат. Клавиатура бүгүнкү күндө маалыматты электрондук эсептөөчү машинага кийрүүчү эң негизги каражат болуп эсептелет. Клавиатура металлдан же пластмассадан жасалган, жалпылап турчу, бетинде 103 же 110го чейинки баскычтар жайгашкан түзүлүш. Клавишаны басканда борбордук процесске белгилүү сигналдардын санариптик коду жиберилет. Клавиатура жалпысынан бир нече бөлүктөрдөн турат. Бул тамгалар жана цифралар терилүүчү баскычтар, функционалдык баскычтар, башкаруучу баскычтар, курсорду башкаруучу баскычтар жана кичи цифраларды терүүчү баскычтар жана кээ бир клавиатурадагы өзгөрүүсүн байкоочу индикатордон турат. Чычкан же мышка компьютер экранда турган элементтер менен иштөө үчүн графикалык маалыматтарды киргизүү жана өзгөртүүдө колдонуучу негизги оптикалык каражаттардын бири. Оң жана сол баскычтардан жана ортосунда дөңгөлөк баскычы бар дисплейдеги көрсөткүчтү же болбосо курсорду башкаруучу аспап. Чычкан менен иштегенде анын баскычтарын башкаруу ыкмасына көңүл буруу зарыл. Кыска аралыкта бир басып кое берүү бул клик же шылдатуу деп аталат. Кыска аралыкта 2 жолу басуу, 2 клик же кош шылдатуу деп аталат. Сол баскычты басып туруп, стол үстүндө оң же сол жака тартуу учурунда курсор турган экранда бир нече объектилерди белгилеп алсак болот. Жана ал баскычты кое берип, белгиленген объектилердин үстүнөн чогуу кандайдыр бир буйруктарды аткарса болот. Ал эми дөңгөлөктүн жардамы менен окуп жаткан текстти барактаса болот же сүрөттү чоңойтуп кичирейтсек болот. Системдик биримдик эки түрдө вертикалдуу жана горизонталдуу абалда болот. Болгон темир куту компьютердин негизги бөлүгү жана калган бардык бөлүктөр ушул биримдикте туташылат жана ал аркылуу
башкарылат. Анда ток булагын түзүүчү, өзгөрүлмө токту туруктуу айландыруучу, түзөтүүчү системдик плата жана туруктуу эс тутум катуу диск же болбосо Winchester DVD диск окууга мүмкүн болгон эс тутум орнотулат жана ошондой эле графикалык картага кошумча платалар орнотулат. Системдик плата эң негизги бөлүк. Курамында микропроцессор, маалымат өткөрүүчү, оперативдик эс тутум системдик платага камтылган же жекече слотторго салынуучу графикалык жана аудио платалар, маалымат берүүчү же чыгаруучу порттор, клавиатура, чычкан, USB жана башка ушул сыяктуу. Туруктуу эс тутум жогорку жыштыктагы так таркалуучу түзмөктөрдөн турат. Карап көрсөк, системалык платанын бир нече түрлөрү болот. Размерине жараша форма фактор деп бөлүнөт. Оперативдүү эс тутум Random Access Memory эркин иштетүү мүмкүнчүлүгү бар эс деген мааниде эсептөөлөр убагында, башкача айтканда, компьютер иштеп турган учурда маалыматтарды убактылуу сактап туруучу эс тутум. Эгерде оперативдик эс тутум маалыматтар Winchesterге, катуу дискке же ийилчээк дисктерде сакталбаса, анда компьютер ачкандан соң маалыматтар өчүрүлөт жана алар калыбына келтирүүгө мүмкүн болбой калат. Бул эс мекиндигинде маалыматтарды кайра иштетүү өтө тез ылдамдыкта жүргөндүктөн анын көлөмү канчалык чоң болсо, ошончолук көп маалыматтарды катуу дискке кайрылбастан иштеп чыгарууга мүмкүн. Башкача айтканда, компьютердин өндүрүмдүүлүгү да жогору болот. Оперативдик эс тутум биримдиги 8 биттен турган байт эсептелет жана ар бир байтка тиешелүү дареги болот. Микропроцессордун ички түзүлүшүнө жараша программалык камсыздоосуна жана орнотулган оперативдик эс тутумдун санына жараша адрес мекиндиги аныкталат. Туруктуу эс тутум же болбосо BIOS Basic Input Output Stand базалык киргизүү, чыгаруу тутуму. Алдын ала программа жазылган микросхема системанын платада жайгашкан жана компьютерди алгачкы жандырганда системдик платага кошулган тизмектерди растоочу жана маалыматтарды киргизүү, чыгаруу функциясын камсыз кылуучу түзүм. Көлөмү боюнча аз жана жай иштеп, компьютердин алгачкы иштеп баштоосун камсыз кылат. Диск Winchester англис тилинде бул түзүлүш hard disk drive, катуу диск башкаруучу деп аталат. Курамында бир нече цилиндр магнит дисктерин айландыруучу моторго туташтырылган жана ар бир дискти окуу жазуу куралы менен камсыз кылган түзүлүш. Мындай дисктерди компьютердеги дээрлик бардык программалар, аудио, видео, эсептөөчү жыйынтыктар жана башка маалыматтар узак убакытка сакталат. DVD-ROM компакт диск же DVD дискти окуучу башкаруучу түзүлүш. Бул түзүлүш азыркы учурда компьютердин бирден бир ажырагыс бөлүгү катары болуп эсептелинет. Компакт диск өзүнө 640 мегабайттан маалымат сактап, DVD дисктин көлөмү 4,8 гигабайтка жетти. Анда компьютерде орнотулуучу программалар жазылып, 1 же 2 сааттык аудио, видео, фильмдерди орнотууга мүмкүн. Порттор системалык платада жайгашып, параллель жана удалаш болуп бөлүнөт. Алардын санына жараша түрдүү перифериялык түзүлүштөр, клавиатура, чычкан, принтер, сканер, модем жана башка ушул сыяктуу түзмөктөрдү системалык платага туташтырылат. Параллелдик порттор аркылуу маалымат алмашуу удалаш портторго караганда бир кыйла тез жүргөндүктөн алар аркылуу принтерлер байланышат. Компьютердин ишинин натыйжасын кагазга түшүрүү үчүн эң негизги каражат катары принтерлер эсептелинет. Принтер программа тарабынан башкарылып, компьютер менен драйвер аркылуу байланыш түзөт. Алардын аракети принцибине жараша төмөнкү топторго бөлүүгө болот. Биринчи барабандык, экинчи мозаикалык, үчүнчү лазердик жана төртүнчү сыялык болуп.
Азыркы мезгилде эң эле кеңири колдонулган лазердик жана түстүү сыялык принтерлер кирет. Алар колдонууга ыңгайлуу, жеңилдиги басып чыгаруунун сапаты жана тездиги жогору болушу менен айырмаланат. Аягында компьютердин эң негизги түзүлүшү бул микропроцессор жөнүндө кеп кылабыз. Микропроцессор бардык түзүмдөрдү башкарган, тутумдарды бириктирген негизги бөлүк, өтө тез ылдамдык менен иштөөчү оперативдик эси, ички кэш эси бар эң чоң микро аспап. Жалпысынан бардык экилик коддогу маалыматтардын үстүнөн арифметикалык жана логикалык эсептөөлөрдү жүргүзөт жана башкаруунун машина кодунда жазган программада башкарат. Бир же көп ядролуу болуп бөлүнөт. Кубаттуулугу маалымат өткөрүүчү шина сан менен аныкталат. 32 же 64 бит, мындан көп бит болушу мүмкүн. Так жыштыгы кэш эси тутуму жардамы менен процессор форм-фактор жана жасалма технологиясы менен айырмаланат. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабакта компьютердин негизги жана кошумча түзүлүштөрү боюнча кыскача маалымат берип өттүм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.